Менин кандидаттарга суроом деле жок. Бардыгыңыздар эле татыктуу экенсиздер. Аны эми кандай шайлайбыз азыр маңдайыңыздардан көрөсүздөр. Кимиңиздер болсо дагы алдын ала куттуктап коерейин. Жыпар Жекшеевич, сизге суроомда 485 миллион сом каржыланат мамлекет бюджеттен. Анан рекламадан канча түшөт? Сиздер каржыны дагы көзөмөлдөйсүздөрбү? Телеканалдын. Токтотуп турган убактым. Рекламадан азыр мен так суммасын себеби рекламадан түшкөн акча бир калыпта дайым эле бир суммада түшпөйт да. Ал рекламанын өзүнүн баягы жүрүшүнө жараша болот да. Бирок рекламадан түшкөн акчалардын баары КТРКнын счетуна түшпөйт. Ал акчалардын баары бизде спецсчет дегенди жоюп койгонсуздар да, урматтуу депутаттар. Спецсчет жок КТРКда азыр. Алардын баары деген эле Минфиндин гана казначействосуна түшөт да, ошол жактан. Кайра анан эмне кайсы жагына жумшалат, ал такыр башка маселе, аны билесиңер процедурасын. Бирок КТРКнын өз счетуна рекламадан өз акча түшпөйт. Спецсчет жок да бизде. Кайра эле сиздерге берет да. Анда менде мындай суроо. Сиз эми демократ деп билебиз да, сиз өмүр бою ушул багытта көз карашыңыз ушундай. Мамлекеттик ушул коомдук телеканалды менчикке берүүгө кандай сиздин көз карашыңыз? Мен жеке көз карашым боюнча мен түп тамырынан каршымын да. Мына азыр бизде 50ден ашык 52-53 телеканал бар азыр Кыргызстандачы. Ар биринин өзүнүн ээси бар. Аларды билесиңер, аны угуп отурганда ошо ээси саясатчы болсо, алар ошо саясатчынын кызыкчылыгын дайым берип турат да. Аякта мындай калыс маалымат деле болбойт көпчүлүгүндө. Өзлөрүнүн субъективдүү кызыкчылыктарын коргогон маалымат каналдары ачылып кетти. Анан кийин мамлекетти сөзсүз түрдө биз коомдук баягы корпорация болгонубуз менен мамлекетти да унутпашыбыз керек да. Мына расмий мамлекеттин бийликтеринин жүргүзүп аткан иштерин туура чагылдырып, ушу мамлекеттин да кызыкчылыгын биз сакташыбыз керек. Ошол убакта коомчулуктун да кызыкчылыгын сакташыбыз керек. Себеби мыйзамда ошо так жазылган. Бул мамлекеттик ишкана деп жазылган да мыйзамда. Бирок коомдук статус алган да, коомдук. Мына ушул жерде да мыйзамдын өзүндө бир карама-каршылык бар деп сезилет да мага. Себеби мамлекеттик анан коомдук деген эки башка түшүнүк болуп атпайбы? Биз ошону мыйзамга ылайык ошо тең салмактуулукту кармаганга аракет кылып келатабыз да. 52-53 телеканал ачылды дейсиз. Алардын бардыгы мамлекетке каршы бир КТР мамлекетти заштыгалат деп ойлойсузбу? Кайталап койсоңуз. Мен убактын токтотуп турганда, ошо 52-53 канал ачылды. Булардын бардыгы мамлекетке каршы бир эле ушул КТРК мамлекетти заштыгалат деп ойлойсузбу? Жок. Алардын бардыгы КТРКдан башка ЛТР да мамлекеттик да. Ал эч кандай коомдук статус жок, мамлекеттик канал. Бирок мен ойлойм, мамлекеттик каналдар эле ошо мамлекет заштыгалат канал менчиктер бүт каршы деп ойлойсузбу? Сиздин көз карашыңыз ушундай демократсызбы? Токтотуп койгула менин убактымды. Рахмат сурооңузга. Мындай да. Мисалы мына, эгерде пирамида болбосо, мына жогорку кеңешти аябай толук, подробно сиздердин отурумуңарды жакшы көргөзүп атпайбы пирамида каналычы? Эгерде ошондой каналдар болбосо, мисалы КТРК окшош, же болбосо ЛТР окшош, мамлекет бийлиги өзүнүн баягы жүргүзүп аткан саясатын, элге жеткиликтүү жасап аткан иш аракеттерин көргөзө турган каналдар керек да, сөзсүз. Ар бир мамлекетте сөзсүз түрдө мамлекеттин кызыкчылыгын да сактай турган канал керек. Анда мамлекеттик каналдар элге кызмат кылып атабы же бизге бийликке кызмат кылып атабы? Коомдук каналбы же бул мамлекеттик каналбы? Жок, жалгыз эле бийликке эмес. Мен жана башында сөздүн башында жооп бердим эле бир суроого, депутаттардын суроосуначы. Мындайда мамлекетте болуп аткан саясий окуяларды өзүңөрдүн комментарияңар менен коштобостон ошону болгон факт катары көргөзүп тургула, объективдүү түрдө. Ошондой эле коомдо болуп аткан окуяларды, саясий окуяларды дагы ошондой эле көргөзгүлө. Эч качан өзүңөр баягы бир позицияны ээлебегиле. Себеби деген биз эки жакты бирдей карашыбыз керек деп биз айтып келебиз да дайым. Мен сиз менен таптакыр кошулбайм. Менин оюмча мамлекеттик каналдарды жоюп менчикке берген бул туура болот. 500 миллион акчаны актабай атат бүгүнкү мамлекеттик каналдар. Бул жакта эркин атаандашуу деген жок. Менин оюмча менчикке бергенге ушул багытта иш алып барышыбыз керек, урматтуу коллегалар.
бул кишилерди шайлаганда же эртең жетекчисин КТРКнын жетекчисин шайлаганда коомдук кеңештин башынан шайлаганда эч кандай эчтеке өзгөрбөгөнүнө көзүбүз жетти. Келечекте мамлекеттик телеканалдарды ушундай 500 миллион каржынын ордуна аларды жоюп туруп менчикке берип бардыгына эркин площадка түзүп берсек, ошондо гана өнүгүү болот. Ушулардын бардыгына материал керек, продукты керек. Ошондо наоборот жакшы кызмат кылат деп мен ойлойм. Ошону үстүнөн биз урматтуу депутаттар бюджетти биз бекитебиз. Биз карап азыр мындай ызы чыгып 10 секунд. Алтынбек Турдубаевич. Келечекке ушул шактарга биз барышыбыз керек. Ошол демократия, ошол либерализм, ошол менчик, ошондо гана өнүгүү болот. Биз азыр жөн эле мына 500 миллион акчаны жөн эле сууга чачкандай чачып атабыз. Бул туура. Алтынбек Турдубаевич, мен өзüm жеке көз карашымды айтып коеюн мүмкүн болсо. Азыр деген атаандаштык Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй бар да. Жанагы 53-54 канал баары тең атаандаштар КТРКнын. Аякта чоң акча айланып атат. Ошолорда биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздөн айрылып калабыз. Эгерде биз ошолордон начар деңгээлибиз ылдый болуп кетсе, бизди көрбөйт. Пультты басып туруп эле каалаган каналын көрө берет азыр элибиз. Ошон үчүн атаандаштык аябай күчтүү бүгүнкү күндө. 5-ші микрофон процедуралык маселе. Урматтуу коллегалар, кечирим сурайм, жооп болгондон айтып коеюн деп атам. 500 миллион каржыланып аткан мамлекеттик канал менен кайсы менчик атаандаша алат? Кандай атаандашуу болот? Кандай мындай? Бул калыстык эмес да. Элдин акчасы, бюджеттин акчасы менен каржылаган мамлекеттик телеканал менен менчик кантип атанды? 500 миллион акчасы жок да менчиктердин. Мындай рыночный көз караш менен карайлы, эскиче эмес. Рахмат.